Жетимтоодо 5 миллиардтан ашык темирдин запасы бар да, тонна, 5 миллиард тоннадан ашык. Анан ушунун сырьосу менен баягы сырьосун берип кутулсакпы деген сөз болгон. Азыр деле ал сөз уланып жатат. Мына мисалы кара кечени алалы, көмүр алып ТЭЦке берип атпайбы? ТЭЦке берип атат, элге сатып атат. Жөн эле тоо болуп жатат кара кече. Анан ошону четинен барып эле баягы казып алып эле ташып атат. Бул жетимтоо дагы ошондой да. Четинен эле казып эле сырьосун ошол эл аралык дүйнөлүк баа менен сатсаң эле. Бирок могу жерде бир жетимтоону иштетем деген программаңызды ушул жерден так кеже алып койсоңуз, жетимтоого жаңгыз жан жаныбарлардан бугу марал бизде гана калган. Башка жерде жок. Мына ушул күнгө мына Ысык көлдө бар экен илгери, бирок азыр бугу марал жер деген жерди биз ушул карыз үчүн иштетебиз десек, анда чын дилибизден биз бул нерсеге кичине мындай эмерек болуп атат, элдин баары кыжалат болуп атат. Өткөндө бир жаш бала ушу Нарындык болсо керек, айтып атат, биз дейт жетимтоону коргойбуз деп чыгып алып айтып атат. Кийинки муунга калтырашыбыз керек дейт. Эгерде эртең экономикалык кризистин сазынан чыга албай калсак, чөгүп кетип, жетимтоонун кимге кереги бар болот анда? Анан ошон үчүн 100% өзүбүз иштетишибиз керек. Сата бер, бир кызыкка бата бер, өндүрүшүң жок болсоң кырдын артын аша бер. Кыбыр эткен дүйнөңдү сен Кытай жака чача бер. Бул өз убагында 2009-жылы декабрь айында муну иштетүү боюнча лицензияны Жаук акционердик коом биринчи строительная компания, первая строительная компания деген акционердик коом лицензияны алган. Ал Жаук акционердик коомдун уюштуруучусу, учредительдери Юлиана Пак жана Гладышев деген жарандар болгон. Эсиңиздерде болсо, Юлиана Пак менен Гладышев бул Максим Бакиевке байланыштуу бүт кылмыш иштеринин негизги башкы фигуранттары. Башкача айтканда, бардык иштер боюнча ушул Гладышев жана Юлиана Пак учредитель болуп жүргөндө бардык юридический тараптарда. Ondan тышкары баягы ячейкаларда дагы акча табылганда Юлиана Пак азыр ошол боюнча издөөдө. Жанагы Фупен деген Кытай мамлекетинин урумчуунун жараны ушул жетимтоодогу темирдин рудасын алып Кытайга алып барып иштетиш үчүн атайын лицензия алгандан кийин Урумчиге завод салган. То есть анын уже ишеними, муну алдым, муну бүтүрөм деп ошон үчүн жана далалат кылып атканы ошондой.